Ташиев жаш спортчу менен рингге чыгып боксташып көрдү. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абаддагы спорт мектепке барды. Анда агайларга, спортчуларга кайрылып, келечектеги чемпиондорду таптап чыгууга чакырды. Ошондой эле алардын залы капиталдык ремонттон өтөрүн убадалады. Ал мамлекет спорт тармагына көңүл буруп жатканын, мурдагыдай залга баргандар каралар дүйнөсүнөн колдоо издебей турганын белгилеген. Ташиев спортчулар уюшкан кылмыштуу топ жана криминал менен байланышы болбошу керектигин айтып, андай жолго баргандар жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Криштиану Роналду ыйлап жаткан күйөрманына издөө жарыялады. Легендарлуу португалиялык футболчу Криштиану Роналду күйөрмандарын издеп жатат. Футболчу өзүнүн X баракчасына видео жарыялады. Анда оюн учурунда күйөрман эмоциясын тыя албай көзүнө жаш алып, Роналду деп кыйкырган. Мен аны издеп жатам. Ал тууралуу кандайдыр бир маалымат айтсаңыздар, ыраазы болом деп жазды Роналду. Роналдунун күйөрманы АФК Чемпиондор Лигасынын алкагында өткөн Аль Наср клубу менен Ирандын Эстеглал клубунун оюнуна келген. Орусиядагы абактан өзбекстандыктар качып кетти. Орусиянын Липецк шаарындагы номер 2-түзөтүү колониясынан 6 туткун качып кетти. Бул тууралуу Липецк облусунун губернатору Игорь Артаманов Telegram каналына жазды. Абактан качуу бүгүн 26 октябрь күнү эртең менен болгон. Алар Орусияда зордуктоо, анын ичинде 16 жашка чейинки адамды зордуктоо, баңги затын сактоо боюнча соттолгон. Шаарда алар сел-саяктар катары тизмеде турган. Абактагылар туннель аркылуу качып чыгышкан. Учурда аларды издөө боюнча ыкчам иш-чаралар көрүлүүдө. Шаардан чыккан бардык унаалар текшерилүүдө. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Сүйүнчү Нарын шаарында 3 төрөлдү. Күн мурун 25 октябрда Нарын шаарында 3 төрөлдү. Президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Нарын шаарынын тургуну Алтынай Байрамбекова 3 кызды жарык алып келди. Учурда эне менен кыздардын абалы туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш кайрылуу жасады. Жакынкы убактарда Чүй облусунда жана Бишкек шаарында катуу шамал болот. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жакынкы 1 саат аралыгында жана күндүн экинчи жарымында Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө батыштан соккон ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен катуу шамал катталышы күтүлөт. Урматтуу жарандар, шамал учурунда электр чубалгыларынан, бактарактардан, жарнама калкандарынан алыс болуңуздар деп билдиришти УКМден.